Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз Тусу басма үйүнүн сайтынын көрөрмандары, угармандары. Бүгүн биз мамлекеттик тил боюнча маектешкени турабыз. Мамлекеттик тил мыйзамы 1989 жылы Совет мамлекети тарай эле кезде кабыл алынса дагы азыркыга чейин бул тармакта жылыштар болбогону, бул маселеде дагы көйгөйлөр көбөйгөнү тууралуу коомчулукта айтып келет, талаш тартыш жаралып келет. Мына ушул маселелердин тегерегинде сүйлөшүү үчүн бүгүн өзүбүздүн студиябызга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, окумуштуу профессор, коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев агайды чакырдык. Андан тышкары ушул биздин Кыргыз Тусу гезитинин совет мезгилинде номер 1 өлкөдөгү гезит болуп турган учурунда Совет Кыргызстан кезинде жетектеген коомдук ишмер, элчи, азыркы убакта жогорку окуу жайында педагог болуп эмгектенип жүргөн Тилектеш Шемкулов агайды чакырдык. Студияга кош келипсиздер агайлар. Рахмат. Эми баягы дароо эле маселени мындай кабыргасынан койгондо, эмне себептен мынакей биздин ушул Кыргыз мамлекетинде баягы мындай улуттук курамды алып көрсөк деле кыргыздар көп. Кыргыздар 80%-тен ашыгы кыргыз. Андан тышкары ошол эле жагынан алып көрсөк, кыргыз тилине тектеш тилдүү казактар, өзбектер, уйгур, дунган сыяктуу ушундай калктар дагы бир топ болгон. Кыргыз мамлекетинде ушул мамлекеттик тил мыйзамы эмне себептен толук кандуу иштей албай жатат? Биринчи пикирлерди айталы, андан кийин талкуу көтөрөлү. Биринчи болуп бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кошулдук. Биринчи болуп биз өзүбүздүн акчабызды кабыл алдык. Биринчи болуп биз өзүбүздүн тиги эмелерибизди алдык. Гимн, ана мыналардын баарын, мамлекеттик символдорду, өрнөктөрдү. Андан кийин учур эмеге келип калды өзүбүздүн эне тилибизге. Орус тили дагы расмий тил катары кабыл алалы деп тиги чоң Москвага кичине жагынып тургандыгыбыз, кичине баш ийип, тизебизди бүгүп турганыбыз ошо бойдон эле калды. Болбой, депутаттардын көпчүлүгү антпесе болбойт. Орусия менен көптөн бери ынтымактуу келе жатабыз, малашпыз. Алар бизди колдоп атат, экономикалык жагынан, чарбалык жагынан, соода саткы жагынан, техника жагынан деп аны чурулдашып аны да кошуп кетип калды. Бирок көпчүлүк депутаттар биздин улуттук интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү кичине буга токпейил болгон жок. Эмне кереги бар ушуну эле казактар ошондой кылды, биз туура беребиз. Только өзүбүздүн тил калыш керек деди эле. Анал болбой өтүп кетип калды. Демек бул абдан чоң жеңиш болду биздин улуттук интеллигенция, жалпы коомчулугун элибиздин алдында. Бул боюнча анан бир четинен туура эми орус туугандардан да чоң ыраазычылык билдирдик. Алар эле телеграмма жиберишип, президент өзүнчө куттуктап, жогорку кеңеш өзүнчө куттуктап, мамлекеттик думасы. Ошондой эле тиги эмеси өзүнчө куттуктап, президенти. Ошентип кичине ушундан ачка алып калдык, ачка болуп калдык дейм да. Эми өткөн замат өтүп кетти. Анан мырзаке сен туура байкадың, ошондон бери мынакей 40 жылга чамалаш кадам шилтеп келсе дагы эне тилибиз кандайдыр деңгээлде өзүнүн мыйзамдордун таап, бүт элдин калың катмарына сиңип, кичинеден чоңго чейин ошолордун мындайча айтканда эмесин табитин ыраазы кылып ошолордун баарын канааттандырып тургандай деңгээлге жетпей атабыз. Мунун көптөгөн себептери бар деп ойлойм. Анын бардыгын менин оюмча биздин ушу президенттин алдындагы мамлекеттик тил, ана тилдерди өнүктүрүү боюнча чоң абройлуу улуттук комиссиянын төрагасы бул жерде урматтуу профессор андан улантып кетет деп ойлойм. Өзү мырзаке абдан чоң маселе. Мен мисалы үчүн мен дагы ачыгын айтайын, Тилектеш агайды улап. Мен өзүм физик, математикмин. Кесибим боюнча Советтер Союзунун учурунда биз жымле эрке баладай болуп, баардыгын бекер окуп, университетти бекер бүтүп, аспирантураны бекер бүтүп, мен Эстонияда 8 жыл жашап, ошол жерде илимдин кандидаты болуп, доктордук диссертациясын бүтүрүп келген сайыс таркалды. 2 жолу.
Буну ар кандай нерсени салыштыруу керек да. Сиздер билесиздер, Эйнштейн салыштырмалуу теориясын бекер чыгарган эмес. Ар кандай нерсе ошол кыймылдан салыштырмалуу болот. Мекниктеги отуруп турган жерибизден салыштырмалуу болот. Мен дагы көп салыштырчу элем. Ошо эстон элинин өзүнүн тилине болгон мамилеси менен биздин кыргыз элинин өзүнүн тилге болгон мамилеси Совет Союзунун эле рамкасында. Ошол учурда эле биздин Турдаков Мусубаличтер баш болгон орус тили экинчи эне тилибиз десе, менин Арне деген эстон досум бир адамдын бир эле энеси болот деп ошентип мен биздики элек келип андай мындай кылып калчу. Тилге кандай маани берүү жагынан эстондор укмуш болчу. Өздөрү тили да бир буларды абдан татаал, баягы угордук топ тил тобуна кирет экен. Финско-угорский топко кирет. 14 падежи бар экен. Ошол кезде мен эметкенге үйрөнгөнгө аракет кылдым. Бирок башка иш түшүп, мүшкүл түшкөндө үйрөнөт экенсиң. Мен эки баламы алып барганмын. Ошондо бири 3 жашар болчу, бири 5 жашар болчу. Тарту университети 100 000 эле калк жашаган Тарту шаарында жайгашкан. Ошол жерде бир эле орус тилдеги бала бакча бар болчу. Ал дагы ошол заводдун өзүнүн ведомстволук бала бакчасы. Ага мен бере албай, анан балдарымы академиянын астында бала бакча бергем, эстонча экен. Совет Союзу бак кайнап КГБ укмуш иштеп турган учурда. Анан ошондо мен балдарымын тили эстон тилине чыкты да. Мына эмес. Кыргызча, эстонча, орус тилин билишпейт. Кызык. Мына көрдүңүзбү? Ушул эми болуп аткан окуя мына 82-83 жылы болуп аткан жылдар болуп аткан окуя. Баягы Брежневдин эмеси доору бүтүп, Андропов келген учур. Мына көрдүңүздөрбү? Ошондойдон баштап алыппыз да, мырзеке. Тилектеш андай. Ошол 89-жылы ошол бала бакчадан баштап алыппыз да. Баланын тили кыргыз тилинде чыкса, ошо үйдөн болобу, бала бакчадан болобу, анан кийин орус тилин, англис тилин баарын үйрөнүп алат экен да. Азыр бизге кандай чыгып атат? Орус тилине чыгып атат. Атаны папа деп чыгып атат, энени мама деп эметип атат. Анын баарына мен өзүм башымда турат, мен неберелерим менен азыр күрөшүп атам. Улдарым менен күрөшүп мен өзүм жеңилип калдым эле. Эми неберелерим астында жеңилүү эмесинде турам. Босогосунда турам. Өзүм сиз айткандай улуттук комиссиянын төрагасы болсом дагы. Себеби бул биз үчүн өзүнчө бир чоң баягындай bir tragediya деле болуп калды деп айтсак болот да. Ушуга кошулуп айта береличи. Генебестигибиз, оонабастыгыбыз, обу жоктук кылган иштерибиз деп эле. Мына эгемендик күнү келе жатат. Мен башында бүт кыргызстандыктарды эгемендик күнү менен куттуган унутуп калыпмын. 31 жыл болуп атат. Буюрса, адан бир 2 жыл мурун анан ошол кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып атпайбы. Себептери абдан көп. Ошо себептердин бирин, фундаментал себептерин мен азыр айттым. Мени ушул жылдын 30 апрелинде президент Садыр Нуркожоевич чакырып, анан капысынан эле ушул кызматты мага сунуш кылды. Анан күлүп баягындай эме кылып президенттин астында өзүм абдан ыңгай сезип, эми сизге дагы бир баш оорунун кереги барбы? Мен физикмин, математикмин. Мен ойлопмун, ал киши мени филолог деп ойлоп жүргөн окшойт деп. Десем, жок, сиздин физик, математик экениңизди мен билем, беш колундай. Так илим да, так. Справка алдым. Бирок буга чейин ошол эле филологдор башкарып келиптир агай. Мага азыр бир менеджер керек болуп атат. Мамлекеттик башкарууда кичине тажрыйбасы бар. Демек сизге токтолдук. Дегенде караганда, көп түрдө айтканда караганда бир топ кишилер менен кеңешкендей. Жакшы мамиле кылыптыр. Анан дагы айтты, ойлонуңуз деди. Анан 10 майда чакырып эле эми ойлонгондо эмне? Президент айтып аткандан кийин деп анан ары толгонуп, бери толгонуп, аны менен сүйлөштүк, буну менен сүйлөштүк. Анан ошентип анан ушу жумушка келдим. Мен ойлоп жүрүпмүн, ачык эле айтайын. Ошол жерде эми 24 штат болду борбордук аппаратында. Жалаң ошо кесипкөй профессионалдар иштейт деп. Андай эмес экен тилек. Андай эмес. Аны президентибиз деле билбейт экен, аны премьер-министрибиз деле билбейт экен. Баягы эле кыргызча мамиле кылыппыз да. Ошондой. Экономисттер жүрөт, журналисттер жүрөт, биологдор жүрөт, геологдор жүрөт дегендей. Эми азыр эми ошону түздөөнүн аракетинде болуп атабыз, ачык айтып эле, мына бул ишти биринчи биз өзүбүздү бир тартипке келтирип алалычы. Деп анан бир жума жүрүп, азыр сиздер билесиздер, Кыргыз тест деген мекеме бар. Мамлекеттик мекеме. Аны былтыр президентибиз 21 жылы 28 июлда өзүнүн жарлыгы менен ошол эмеге берген экен биздин комиссияга. Аны ошо дурус эле болгон экен берген. Энциклопедия берилиптир, теги термин ком берилиптир, анын окуу борбору берилиптир. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин алар өздөрүнчө оокат кылып кете албай,
Terminkom менен энциклопедия 10 aydan beri mayan alбай отпускта жүрүшүптүр. Ушундай болобу. Ушун жасап, жасап кое турган нерсени жасалбагандан кийин ушулар жасаганга 3 ай убакыт кетти. Бирок мен эметкеним чын эле биз өзүбүздөн баштайлы эле. Ошо тез мына бүгүн азыр 12:30-да баарын Сибирге тапшыртып атам. Мен өзүм барып тапшырдым. Тилектеш агай Сибирге. Сибир деген бүгүнкү күндөгү кыргыз тилин билүүнүн эң чоң, эң бийик деңгээл экен. Мен өзүм чынында бир аз апкарып бардым. Бирок эми жаш кезибизден баягында эмеге тартылып, мен өзү филолог, тилчи, жазуучу болом деп чоң ойгон балам. Анан кийин ошол жакшы эле бүттүк мектептен, медаль алдык дегенде, анан агайыбыздын таасири болон физик, анан математик болуп ушинтип келдим. Тапшырдым, бирок чынында эле бир топ олуттуу мындай билимди талап кылган тест экен. Отуштардын баарын эме кылып, анан мен мынтип айтып атам деп айланайын деп. Мага ушундай суроолор берилип атат. Журналисттер берип атат, окумуштуулар берип атат. Көчөдө эле кармап алып, азыр кичине башыбыз таанып калган экен. Агай, мына азыр таксист келе жатып, сиз Осмоналиевсизби? Тилди эмне кылып атасыз, тиги бу деп атат. Мына эл азыр ойгонуп атат. Ошонун алдында биз алдыңкы авангардта болушубуз керек Сибир деп ошондой эме кылып атам да. Чынында эле орус тили расмий тил деп баягындай макамды алгандан кийин 2000-жылы орус тилинин өзүнчө мыйзам кабыл алынган экен да. Азыр эки мыйзамдын кагылыштары болуп атат. Мамлекет тил жөнүндө мыйзам менен расмий тил жөнүндө мыйзамдын. Ушулар баарын эске алып, анан азыр жаңы мыйзам жаздык. Мыйзамдын жаңы редакциясын сунуш кылдык. Мына жогорку кеңештин экинчи сессиясы ачылат, ошондо беребиз. Бирок мыйзамды кандай идеалдуу жазсак деле, ар бир кыргыздын өзүнүн мамилеси, өзүнүн ошол тилге болгон сүйүүсү, патриоттуулугун козгонот болот экен да. Эми агай ушул жерден жана сиз абдан жакшы токтолуп кеттиңиз, бир аз тарыхына. Сиз жана Тарту шаарындагы, Эстониянын Тарту шаарында мисал айтып атпайсызбы? Бир эле орус тилдеги мектеп бар экен деп. Ой, неме, бакча бар экен. Мектептен да канча дедиңиз? Мектептерде эле ошондой. Ошондой эле. Анан эми орус мектеп калган эстон. Биздики өзү тескерисинче, мына үчөөбүз тең совет мезгилинин муун адамдарыбыз, жакшы билебиз, бизде жалгыз эле кыргыз мектеп бар болчу. 5-чи. Андан башка жок болчу, бакча жок болчу. Бул эми биз тарыхына токтолдук. Бирок биз канчалык баягы мындай өзү жетекчилик боюнча ушундай нерсе бар эмеспи? Биринчисинде актаныш үчүн мурунку таржымалда айтыш керек, мага чейин ушундай болуп калыптыр деп. Анан экинчисинде баягы алдыга койгон иште мындай бир азыркыча айтканда программабы, же бир концепциябы ошону иштеп. Мына сиздер ошону түзүп, сиз мынакей баягы таанышуу немесинен өтүп, мына аймактарда кыдырып келип, баарын абалын жакшы билип калдыңыз. Анан жанагындай мыйзамдык, укуктук ченемдик базаны дагы өзгөртүш керек экен, жакшыртыш керек экен. Баягы чынында эле бул 89-жылы кабыл алгандан кийин мен жаңылып эле калбасам, мындай концептуалдуу өзгөргөн эмес. Ошол эле боюнча келди да, бирок кырдаал өзгөрдү. Ал биз Совет мамлекетинин курамында турганда кабыл алынган. Ал убактагы мындай жагдайлар реалдуулук башка болчу. Ага эми мынакей баягы экинчи жагынан дагы бир нерсе болуп атпайбы? Бизге караганда Союз мезгилинде өздөрүнүн калкынын курамы боюнча аздык кылган Казакстан, казактар бизге караганда бул тил жагынан бир топ мындай секирик жасап кетти десек да болот. Азыркы учурда мына кечеге эле дагы булар бир чоң нерсенин башатын жазады. Булар биринчи класстарда казак тилинен башка тилди окутпайлы деген нерсеге өтүштү да. Мына быйыл башталат да. Бунун баары ошол жанагы сиз айткандай балдарыбызды баягы кичинекейинен баштап туруп мамлекеттик эне тилге үйрөтүү. Бул жалаң эле кыргыз балдар жөнүндө сөз болуп аткан жок. Бул Кыргызстанда жашаган жалпы кыргызстандыктар жөнүндө сөз болуп атат да. Ошондуктан агай башында бир аз мындай азыркы учурда мындан ары кандай жылыштарды жазсак болот деген бир мындай көз карашыңызды айтсаңыз, анан өзүңүз дагы бир аз мындай программа сыяктуу кылып айтсаңыз, азыр ушул улуттук комиссияда нелерди жазаганын жатасыздар? 10 майдан баштап жумушка кириштим. 30 апрелде, андан 10 күн мурун
биздин министрлер кабинетинин атайын отурум болгон экен. Анда академик Сыртбай Мусаев ошол төрага болчу. Ошондо абдан жакшы бир документ кабыл алышыптыр. Мен айтат элем, революциялык документ кабыл алышыптыр. Протоколдук тапшырма болуптур. Министрлер кабинетинен ошо стенограммасын баарын окуп чыктым. Ошол протокол тапшырмага ылайык бардык министрликтер, бардык ведомстволор андан негизинен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, областтык бийлик, райондук бийлик, отуздордун бардыгына протокол тапшырма берилиптир. 31 августка чейин иш кагаздары кыргыз тилине өткөрүү боюнча, мамлекет тилине өткөрүү боюнча. Биздин эмеге өзгөчө тапшырма берилиптир комиссияга. Мен ошону тыкыр изилдеп чыктым дагы, анан дароо эле мониторинг жүргүзүү ишине өттүк. Себеби протокол тапшырма болгондон кийин биз анын баардыгын изилдеп чыгышыбыз керек да. Вот ошого 21 күн сиз байкап калыпсыз, биз Баткенден баштап, Сүлүктүсүнөн баштап, тетиги Караколго чейин бүт кыдырып чыктык. Мен өзүм жалгыз эмес, 15 кишини алып, окумуштуулар да бар анын ичинде. Эмелер, губернаторлор өздөрү отчет берип атышты. Акимдер келишти. Ал жерде биз эмнени байкадык? Мисалы үчүн региондордо мамлекеттик тилде иш кагаздарын колдонуу абдан жакшы экен, 80%дан жогору. Бирок бир нерсе бардык айтып атышты, Талашта деле ошону айтып атышты, Баткенде деле, Көлдө деле жогору жактан Кыргызстандын президентинин администрациясынан орусча келет. Бүт баягы директивалык каттар, бүт корреспонденциялар, министрликтердин дээрлик 70-80% орусча түшөт экен. Жерлерге, өздөрүнүн башкармалыктарына, өздөрүнүн ички документтер. Анан ушундай бир стереотип пайда болуптур да. Орусча келсе биз орусча жооп беришибиз керек, кыргызча келсе кыргызча. Эч кандай эме мыйзамда да жок ал. Башка нускама тескемелерде деле жок. Мына көрдүңүзбү? Сиз айткандай стереотип. Стереотип, көнүп калышкан, көндүм болуп калган, баалы эмеден самодеятельность болуп кеткен. Анан ошону биринчи жолу биз катуу өзүбүздүн жоопкерчиликти алып, андай кылбайсыңар деп келдик. Анан келип аны мониторингту министрликтерде уланттык. Мен азыр 5 министрликте үлгүрдүм. Саламат сактоо министрлигинде, Маданият министрлигинде, экономика, каржы, анан кийин улуттук аттестациялык комиссияда. Экономика министрлиги менен каржы министрлиги, мына Майрам Масындоосу ачык айталычы, 90% орусча экен. Иш кагаздары 90, мына бүгүнкү күндө ошондой. Саламат сактоо министрлигинде деле ошону чамалап барат. Ана биз бүт борбордук аппараттын кызматкерлеринен отуруп алып, аны ачык сүйлөштүк. Бир академик чыгып алып айтып атпайбы? Мен дейт, эмне дарылардын бардыгын, эмелердин бардыгын мен кыргызча которушум керекпи деп бизди жарга такып атат да. А дагы бир чыгып алып айтып атат, бир 30 жылдан бери медициналык мекеменин башчысы экен. Мен орус класс бүткөн, мен арызды дагы кыргызча жаза албайм. Бирок кыргызча айтып атат ошону. Мына көрдүңүздөрбү? Уна мамиле кандай болуп атат. Ана мен туталанып кетип тиги академикке айттым. Айланайын, мен сизден аналигинди котор деген жерим жок го. Мен сизден тетиги член корреспондентиңиз айткан арызды эле кыргызча жаздыргыла. Бухгалтериянын иштерин кыргызча жүргүзгүлө. Кадрлар бөлүмүнүн иштерин кыргызча жүргүзгүлө. Өзүңөрдөн чыккан катты кыргызча жазгыла. Ошо менен келип атабыз. Бул эмне саботажбы, бул эмне оонабастыкпы, же оо жоктукпу деген сөздөрдү айтышка туура келди. Бирок моюндарына алып атышат. Каржы министрлигинде ошондой, теги экономика министрлигинде ошондой. Булар эң баягы борбордук күчтүү министрликтерди, баары булар экөөнүн көз каранды болуп турушат. Вот баарынан эмеси азыр мени бир аз ушундай бир шыктанып турганы, президент өзүнүн позициясы жагып атат мага. Президент өзү ачык айтат. Кане Османович, сиз муну менин администрацияма баштаңыз. Жат жазуу жаздырыңыз. Кыргыз тесттен өткөрүңүз. Иш кагаздарын мониторинг этиңиз. Мен ошону азыр бүттүк. Анан мага чабуул башталды. Чабуул болууну дагы абдан адам чыдагыс чабуулдар болот азыр. Бирок эми башыман өттү көп нерсе, сиз билесиз. Адам биз коркпойбуз. Анан бир ой келди дагы, мен министрлер кабинетине барып, Эдил Байсалов биздин кураторубуз, ал кишиге маселе көтөрдүк эле, ал дароо кабыл алып, ошо кече сиз биздин баягы кайрылууну чыгардыңыздар Кыргызстусуна, анан 1 айлык эме жарыяладык азыр. Бул биринчи жолу болуп атат, 23 августтан 23 сентябрга чейин. Эми ошонун бардыгын
Бардығын аямай жоқ біреуімізді. Же мыйзамды атқаралы. Же биротерлі бағынып, не olsa şo olsun деп таштап қойылы. Екінші жол бұл болушы да мүмкін емес, ойыңызда келбес керек. Демек артымызда баяғы Клочков Москва тұрады дегендейлі алдыға кете тұрған мәселе болып отады. Азыр эмне эметип атабыз? Биз президенттин жарлыгын даярдадык азыр долбоорун. Демек, протоколдук тапшырмадан кийинки эле эме ошол болуш керек да. Жаңы мыйзамдын долбоорун даярдап жогорку кеңешке бердик. Президенттин жарлыгын даярдап, жарлыкта 1 сентябрдан бардык иш кагаздар өтүш керек. Жарлыкта мыйзамдык күчү болгондон кийин бул абдан күчтүү документ болот. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө 2-3 киши кол койбой азырынча кармап турат. Мен ачыгын айтам буну. Мына ушул балким негизги себеби ушундан болуп жүрбөсүн. Biz buga çeyin, biribizge түрткүнчөк болуп жүргөн кыргыз тилинин тагдыры. Нерден бир нерсе кошумчалап кетейин. Мен бул мамлекет тил боюнча көйгөйдү билгеним бир себеби, мен журналистикадан 92-жылы кетип, 96-жылга чейин 4,5 жыл Ленин райондук администрацияда мамлекеттик тилди киргизүү боюнча адис болуп иштегем. Бөлүм жок, бир эле адис болчу. Анан бул жерде мен тажрыйбам бар, тажрыйбадан улам мен бир нерсени айтайын деп атам, азыр тилектеш агайда макул болуп болуш керек. Бул өзү мындай карап турганда, баягы иш кагаздарын жүргүзүүдө белгилүү эле бир сандагы сөздөр колдонулат. Мени башка кызматка өткөнүмө байланыштуу кызматтан бошотуп коюңуз. Же болбосо баланчага ушундай үй бүлөлүк шартына байланыштуу материалдык жардам көрсөтүлсүн, же эмгек өргөсүнө чыгышсын. Ушундай сыяктуу эле. Стандарттуу эле. Бизге азыркы убакка чейин, бирок мүмкүн сиз да байкагандырсыз, ушул шаблон жок да. Бул шаблонду ар бир министрлик байкасаңыз, өз алдынча которуп, өз алдынча киргизе берип, айталы ушул эле бир арызды айталы юстиция министрлигинде бир башкача жазса, финансы министрлигинде бир башкача жазат. Бирок экинчи жагынан дагы бир карап көрсөңүз, мына рынок деген бир жери бунун жакшы жагы бар экен. Мен жөнөкөй эле нерсени айтайын, жана дары жөнүндө айтып калдыңыз. Мынагу жанагы дары-дармек менен камсыздоо, дары-дармек жана медициналык техника менен камсыздоо департаменти бар. Ошол департамент Кыргызстанга келген ар бир дарынын кыргызча инструкциясы, нускамасы болбосо сатылбайт деп койгон. Азыр көпчүлүк ошолдон каттоодон өткөн дарыларды карасаңыз кыргызча бар. Мына ушундай сыяктуу бир экономикалык ырычактарды да колдонуш керек го дейм. Сөзсүз. Сиздечи агай? Мындай да эмне үчүн кичинекей такалып калып атабыз ушул эле даңгыр жолду, айкын жолду эне тилибизди алдыга жылдыра албай койдук. Баягы эле гөндүм адатка айланып калдык. Аябай катуу сындар айтылбады. Муну сезонный эле иш чараңдөнүп эле ошол кабыл алган күнү эле чогулуп кичине ары бери күжүлдөп коебуз, анан болду, Аллаху акбар таштап салабыз деп. Бул коомчулуктун пикири болчу. Бу да туура. Анан экинчи жагы ушундай болуп калды да, биздин ушу эне тилибизди мындайлар өрчүтүү, өркүндөтүү маселеси боюнча улам эле алардын жетекчилери алмаша берди. Демек, бул жерде туруктуулук болгон жок. Каржылык, финансылык жагында. Ошо туруктуу түрдө бөлүп берип, анан былтыркы жылы караганда 7,5% жогоруладан амына деп коелу, ошо менен Аллаху акбар. Алардын бардыгы буларга жетпей калды. Анткени булардын аяк башы жок иштери. Ар бир област өкүлдөрү бар. Ар бир тигеменин алдында, рай акимдердин алдында, шаар комдордун алдында өздөрүнүн өкүлдөрү бар. Алардын эмгек акысы абдан начар болбодубу? Ошолордун баарында тартипке салса кызыгуу пайда болот. Анан үчүнчүсү айткан, сөзүнчүн ашкерет үгүт насыят иштерин жүргүзүү, пиар өнөктүктү уюштуруу боюнча биздин басма сөздөр дагы радио уктурууда теле көрсөтүү биздеги багыттары дагы солгундап таштады кийинки учурда. Туруктуу түрдө сенин кезиңде өзүнчө бир бурч болуш керек. Жумасына бир жолу чыга турган. Абалың кандай эне тил деп мисалы үчүн. Абалың кандай эне тил, же болбосо мамлекеттик тил. Же эне тил өз мамлекеттик болду деп суроо коюп анан кичинекей ошо тиги талаш тартыш уюштуруп койсун, айына бир жолу. Бу дагы жакшынакай болор эле деп ойлойм. Сиздин сөзүңүзгө бир аз тактоо келтирип кетейин. Ошол эле Атамбаевдин убагында бул Каныбай азыр тактап коет. Атайын коопсуздук кеңешинин отурумунда ушул мамлекеттик тилдин абалы каралып, анда Турсунбеков, Чыныбай Турсунбеков спикер болчу. Бул каралып, анан тиги кишинин жана өзү айткандай, бул ошол учурдагы
улуттук комиссиянын төрагасынын президент менен жакшы мамилеси бар эле, финансылоо дагы мурдагыга салыштырмалуу кескин көтөрүлгөн. Ооба, кескин көтөрүлгөн. Анан маселе ошол финансы натыйжалуу пайдаландыбы деген эле сөз да. Бардык учурда биринчи маселе ушундай болот да. Анан баягы мага жеткен маалымат боюнча, биз журналист катары ушундай бардык нерселерге көңүл буруп турабыз. Мага жеткен нерселер боюнча ал жерде дагы баягы кыргызчылык пайда болуп, анан атайын ушундай китептер басылып чыгарылсын десе, баягы тааныш билиштердин китеби өтүп кетип, бул баягы кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошола турган китеппи? Бул ошол кыргыз тилин үйрөнөбүз деген балдарга жеткиликтүү китеппи? Мына ушул жагын карабай эле, баягы ким жакыныраак болсо ошонун китеби басылып, китебин чыгара албай жүргөндөрдүн басып кетти да. Мына ушундай нерсе бар. Эми мен бул Каны Бабайдан айткым келип атат, мынакей ушул нерселерди азыр эми сиз да тааныш болдуңуз. Ушул баягы болгон финансылык каражаттарды натыйжалуу пайдалануу жагын кандай карап атасыздар? Жакшы. Кайсы багыттарды? Жакшы. Өзү ар кандай нерсенин өзүнүн бир чеги болот экен, өзүнүн баягында бир кондициясына жетиш керек экен да. Улуу Бернард Шоудан Эйнштейн сурап атпайбы? Наполеондун туулушу, Наполеондун таракка болгон эмеси кандай десе, Шоу жооп берген экен да, ошо Наполеон туулбай эле койсо жакшы болмок депчи. Мен да ошону айткым келет да, ошол чоң акчаны ошондой бөлбөй эле койсо жакшы болчу экен да. Менен баягы өткөндөрдү мындай эме кылгым келбейт. Андан кийин же президенттер жалкып калыштыбы, же ишенбей калыштыбы, практически бир тыйын бөлүнбөптүр. Туура. Андан кийин ал кезде 340 миллион сом акча. Бул не деген акча? Баягы эмелер чоң килеген китептер чыга баштаптыр, ырлар жына чыга баштаптыр. Анан жаштар окубайт азыр. Бардыгы китапканаларга зордо бериле баштаптыр, энциклопедияны 9 том чыгарышыптыр. Азыр бир алжак булжагы болуп, жалган сүйлөбөсөм 800 миллион сомдук энциклопедиялар бүт областтарга таркатылып, кайта ошол акча келбептир. Мына көрдүңүзбү? Азыр мен кичине эле башымды көтөрүп министр кабинетине акча сурасам, сен ошону өндүр дейт. Ушинтет. Мен кече бүт областтарды кыдырып келгенде губернатор менен сүйлөштүм. Губернаторлор мага ачык айтып атат. Агай, бул акчадан үмүтүңүздү үзүп кое бериңиз. Бул акча менен мурун 2 губернатордон мурун алынган эме. Анан келип, мен маселе койдум. Аны эми ушунча болду. Ал бюджеттин акчасы. Бюджеттин акчасы өкмөт токтому менен элге таратып бериш керек, китептерди кайда бекер калтырыш керек. Андан башка жол жок. Бирок мен өз чөнтөгүмдө азыр мырзакай бир тыйын жок. Мен 2 эле станцияга акча берет. Аны да жалдыратып атып, арамдан зорго алдым. Ошол 21 кишинин айлык акысы. Анан баягы социалдык эмелер. Мен өзүм отурган имарат дагы президенттин башкармалына карайт. Мен өзүм ал жерге бир мык кагып, кичине бир сырдап койгонго акым жок. Мына көрдүңүздөрбү? Вот сону уюштуруп иштери. Колу тушалган. Анан эмнегедир эле администрациянын кызматкери болобу, жогорку кеңештин аппаратынын кызматкери болобу, министрликтин борбордук аппаратынын кызматкери болобу, жумушка кирер замат эле өздөрүнүн ушу мамлекеттик тил боюнча адисмин деп эсептеп алышат экен да. Ушуну күйгүзүп атат да мен азырчы. Өткөндө анан ошол президенттин катуу эскертүүсүнөн кийин, катуу тапшырмасынан кийин мен дагы абдан катырдым. Администрациядан азыр мына 4 күн тест тапшырышты. Мен эми азыр алдын ала мындай кичине жалпысын айтып койсом болот, бирок 3төн 1 кулап атышат. Ушундай. Же орусча жаза албайт, же кыргызча жаза албайт, же орусча сүйлөй албайт, же кыргызча сүйлөй албайт. Ал өзүнүн эмесин оюн бере албайт. Бирок галстук тагынган абдан жакшынакай кызматы эле отурат. Интеллигент өңдөн. Колу бошогондо эле, Осмон Алиев эмне кылып атасың? Сен кыргыз тилин качан өнүктүрөсүң? Сени биз туура эмес коюп койгон окшойбуз. Мына көрдүңүздөрбү? Кептин бардыгы жапа тармак кириште болуп турат да. Президент өзү улам мени чакырып, улам өткөндө чогулуштан кийин да калтырып, мени калтырып, өзүнүн ойлорун айтып атты. Доматтарын коюп атты. Бирок калгандарына мен эми колдоп ала албай жатам. Эми азыр мына мыйзамды алып барам жогорку кеңешке. Мен сезип эле турам, абдан чоң бир актылуу, 2 актылуу драма, спектакль болот ал жерде. Себеби депутаттар да өздөрүн супер адис катары көрүшөт. Мына аны синонимди мындай кылып коюш керек, мунаны тигиндей кылып коюш керек.
бирок жогонда эмес. Менимче биздин чоң айыбыбыз, дагы бир жолу айтам, ошол билим берүү системасын толугу менен өзүбүздүн кыргыз тилибизге багындыра албай калгандыгыбызда. Туура. Эми жанагы эмне үчүн, мисалы үчүн баш прокурор Зулушев эч кимди карабай эле өзүнүн ведомстволук бала бакчасын кыргызча кылып коюптур. Иш кагаздарын буякта калсын, тиги балдар ойноп аткан оюнчуктардын беттерин да кыргызча жазып таштаптыр. туура. Мына жетекчи. Асаздан башталат. Прокуратуранын иш кагаздары өзү орусча келсе кол койбойт экен, виза койбойт экен. Анан азыр прокуратурага мына эми ошо журналист катары сиз изилдесеңиз болот, кыргызча барып атат. Туура. Мына ушул министрим үчүн бул ишти жасабайт. Губернаторым үчүн бул ишти жасабайт. Мына мэрия мурун көрүнөк жарнакта деген, азыр эми жарнама деп калдык, жарнамаларды. Айланайын, аш барса бир 5000 жарнама болсун, 10.000 болсун. Бирок муну бир айдын ичинде тынчтык койсо болот да. Биздин комиссиянын акысы жок экен. Себеби бул мыйзам боюнча жергиликтүү өзүнүз башкаруу мыйзамына ылайык мэриянын карамагында. Анын өзүнүн кызматтары карайт экен. Туура. Ана жана ушуну Кат жазам, ушуну коймойтуп койчу деп жалдырап кат жазам суранып. сөзүңүз аралжы жана энциклопедияны туура айттыңыз. Эми ал жакшы эле ийгилик болду. Анткени Жакшы чыгыптыр. Аябай сонун чыкты. Полиграфиялык кооз болушу. Анан алардын баарын дизайны, ички тышкы моделин. Жок, мазмуну деле мага жакты, укмуш. Мен анткени айтып атканым ошол жерде басма сөз, радио уктуруу, телекөрсөтүү, басма иши боюнча мен аткаруучу редактор болуп бүтпөдө мен жаздым. Сиз агай азыр жанагы жакшы нерсени айттыңыз, могу мэриянын жанагы өзүнчө ошо шаардагы көрүнөк жарнактарды караган өзүнүн бир мындай түзүмү бар да, структурасы. Аны жоюп коюптур. Жоюп коюптурбу? Анан жоюп, аны антимонополдук, анан архитектура бөлүмдөрүнө берип коюптур. Бунун себеби сиз дагы билет болушуңуз керек. Мындай жалпысынан ошол көрүнөк жарнактардагы мындай каталарды тиги буну текшерүү жазуу дагы могу антимонополдук немеге кирет, комитетке кирет. Эмнеге киргизгенин билбейм. Ал адатта бул жанагы антимонополдук комитет жанагы мындай таза эмес атаандаштык болбосун карап, монополисттер баягы өзүнүн немесин мындай таңоолоп алсын деген орган да, ошону карай турган мекеме. Анан эмнегедир тилин ал жака апарып койгонун билбейм. Ошодон улам мен сизге айтып атам да, жанагы жаңы киргизген мыйзам долбооруңуздарда ушундай нерселерди эске алдыңыздарбы? Алдык. Анткени көчөдө кетип аткан кыргыз ошол бир орусча жазылган, англисче жазылган, азыр арабча жазыла баштады. Ошолорду көрүп туруп сөгүнгөндө биринчи улуттук комиссияны сөгөт. Мэрди сөкпөйт. Улуттук комиссияны сөгөт. Даяр мишен. Ошол эле баягы билим берүү системасы эле ошондой. Мектептер министрге карабайт. Бишкектеги болуп аткан балекет салекет мектепте болуп аткан нерселерди дагы ошол кыргыз өтүп баратып сөккөндө министрди сөгөт, мэрди сөкпөйт. Мэр өзү мектептин директору мэр дайындайт, мектептин эмесин маянасын мэр берет. Ошондой нерсе да, буну деле ошол нерсе кылып коюшкан. Анан да мен мырзага таң калганым. Ушул эле Бишкек мэриясынын астында 4 штаттык нерсеси бар, атайын мамлекеттик тил бөлүмү бар экен. Мана эмесе. Ага мэр бюджет бөлүп берет экен. Болду, ошо менен мэрдин иши бүтөт экен да. Тигил өзү хан, өзү бий, өзү эме практически иш кылбай эле отурат экен. Чаржайт экен. Анан сиз бир нерсени айттыңыз, мен ошо такты киргизип коеюн. Сиз айтпайсызбы, райондо, айыл өкмөттөрүндө штаттык эмелер отурат. Да. Бар экен. Бирок ал бизге карабайт, бизге баш ийбейт. Ал ошол мэрге баш ийет, акимге баш ийет, айыл өкмөтүнө баш ийет. Алар эмне кылат? Мен кече Жалал Абадка барып көрдүм да, мисал үчүн деп көрдүм. Көрсө мэрияда 2 кыз иштейт экен. Алар өзүнүн ишин гана аткарат экен, мэриянын ишин аткарат экен. Анан баягы кыргыз тили күнү болуп калганда, 8-март болуп калганда, анан мына биздин эме барды кыргызча жаздырып, кыргызча эме кылып ошондой экен. Эме министрликтердин ар биринде бар экен бөлүмдөр. Бирок министрликтин өзүнө баш ийишет алар. Мына экономика министринин мониторинг жүргүзүп атабыз да, биринчи орун басар отурат менин жанымда. Анан мен ушул кыздан сурап атам, мен аны ойлопмун, ошол бөлүмдүн башчысы экен деп. Жөнөкөй эле кызмат керек экен, адис экен. Айланай бөлүмдөрдүн башчысы кана десем, тетиңде отурат дейт. Ал үчүн жопур десем, ал кыргызча билбейт дейт. Мына мамиле. Мына мамиле. Мындай да, мен баягы бөлүмдүн башчысы кылып коюшкан. Мен иштегенден улам билип айтып атам да,
Ал жерде ошол мамлекеттик тил боюнча адис бул котормочу катары иштеп калган. Туп-туура. Себеби тиги жанагы ооба документтерди, буйрук тиги булардын мындай чоңурактарын ошолор кыргызча жаза албайт, орусча жазат, ошону которуп, анан аны тиркеме кылып, же болбосо ошол биринчи нускасына кол коет да, котормочу. Биринчиден жакшы которбойт. Ошол жерден муну тукала электе. Биринчиден сабаттуу которо албайт алдагы. Себеби тааныш билиш менен алган. Экинчиден үлгүрбөйт. Үлгүрбөгөндөн анан кийин ал байкуш 10 документ келсе, экөөнү которот дагы 8-ин ошол боюнча орусча айдай берет. Деги региондорго. Эми мени дагы бир нерсе таң калтырат да, мынакей Тектеш агай да жакшы билет. Болуптур. Совет мезгилинде кыргыз тилдүү анын үстүнө мына өзгөчө Бишкек сыяктуу шаарларда баягы аппараттын кыргыз кызматкерлери дээрлик жок болчу. Мына биз да келип калганбыз, башка улуттагылар болчу негизинен. Ооба. Башка улуттагылар анан иш кагазы толук орусча жүрчү. Адам дагы аябагандай күлкүлүү нерсеси алыскы айылда деле жанагы участоктук милиция бирөөдү кармап алып, жанагы протокол толтуртуп, жазып толтуруп эмесе орусча жазчу да. Чала учук болсо дагы орусча жазчу. Туура. Ал убакта эми биринчиден биздин жетекчилик, анан экинчиден биз баягы союздук мамлекетке бийликке баш ийип, анан идеология ошондойчу. Бирок адам бери ооба. Адам бери 31 жыл өттү. Азыр эмне жол тоболууда? Экинчиден бул жанагы агайда башында, маегибиздин башында жана Эстонияны мисал кылып келтирбедиби? Эмне себептен ушул өз алдынча мамлекет болгонубузга карабай, азыр деле кыргыздын көбү кыргызча сүйлөбөй атат. Зарылчылык жок. Кандай түшүнөсүз? Зарылчылык жок. Эгерде башына иш түшүп, кыргызчаны билбесе, жумушка кире албай, же болбосо жакшы бир дарылана албай, же окуй албай калган бир муктаждык болгондо жарым жылда үйрөнөт кыргыз тилин. Туура айттыңыз. Мынакей ушул жоопту укум келип атканда, бизде андай муктаждык түзүлбөй атат. Себеби иш кагаздары дагы деле толук кыргызча өтө элек. Экинчиден кыргыз тили бул жерде жанагы тиркеме катары эле болуп атат да. Ошон үчүн жанагы карасаңыз, мыйзамдардын котормолорунда укмуш ката кетирилген. Баягы жылы мен 5-чи каналга барып ушуну сүйлөшүп калган убакта бир 4 жыл мурда Ишекеевде катышты эле, ошол убакта улуттук комиссиянын төрагасы. Ошондо мен көтөрүп барып көрсөткөм. Бир мыйзамда баш чагында жанагы статья дегени берене болуп келат эле бир жеринде статья болуп кеткен ылдый жагы. Бир мыйзамда мейли мен токтомго макулмун, жанагы министрликтердин, ведомстволордун иш кагазына макулмун. Бул мыйзамда. Себеби анын жөнөкөй эле нерсеси бар. Жанагы котормочулар бөлүп алып которот. Айталы биринчи беренеден 30-чы беренеге чейин агай которсо, андан 60-га чейин сиз которсоңуз, мен 90-га чейин мен котором, үчөөбүз күч баш болот. Аны текшерген эч ким жок. Баягы жылы чоң чатак болгон. Жанагы бирөө кызматтан кетпедиби? Жада калса, ушул Евразийске кошулуу жанагы кошулуу боюнча мыйзамда көрдүңүзбү? Мыйзам кол коюлгандан күчүнө кирет дегенде тигилер баягы стандарттуу түрдө эркин тобо жарылагандан кийин күчүнө кирет деп, биз 1-январдан киришибиз керек эле. Мыйзам менен аны бузуп салып атпайбы? Анан бирөө кызматтан кетип узучу болбодубу? Көрдүңүздөрбү? Бул эмнени билдирип атат? Бул азырга чейин эле мамлекеттик тил бул баягы орус тилинин көлөкөсүндө, расмий тилдин көлөкөсүндө калып атканын билдирет да. Мырзака мындай болчу да. Мынакей мен бардык кызматтардын баарын басып өттүм. Мисалы үчүн несчастный деп коеюнчу, орусча айтканда бир баягы жүдөгөн райком комсомолдун 2-чи секретарын шайлаш үчүн 3 кишинин кандидатурасын тандашчу. Эч кимге билгизбей, ошол 3 кишиге 3 коммунист мүнөздөмө жазчу. КГБныкына кеткендей болуп. Анан келгенде эле, ал орусчаны билет бекен? Жок, ыргыткыла. Дароо эле. Деп туруп, мынакей эне тилибиздин эмесине кусуруна калган ушул иш болду. Турдак Усубачтын учуруна чейин бардык обком, райком, облсполком, гарком тигулардын баарын алып кире турган болду. Только орус тилин жакшы сүйлөгөн уландар менен кыздар кызматка алынып калдык. Бизден да акылдуу, бизден да сулуу, бизден да өткүр, бизден да тилди билбеген, таламдуу. Ушунчалык жакшынакы кыргыздын келишкен жигиттери менен кыздары көчөнүн аркы бетинде калып калды. Орус тилин билбей. Эч нерсе билбейт экен, теке оттоп жүрөбү. Болбойт деп айтты, только орусча деп. Көрдүңөр, бу да чоң кедергисин тийгизди.
Бұл практика көпкө чейин сакталып келди. Орусчаны билбейт экен болбойт. Уят болобуз дегендей мындай деп туруп. Анан экинчи мен жана айтайын деп эсиме чыгып кетти. Жана чоң талаш тартыш менен кабыл албадыкпы? Даңазалы легендарный парламенттин учурунда. Ушуга өзгөчө катуу өзүнүн салымын кошкон, жөн эле каны жанына күрөшкөн Ырматылык Камбаралы болду. Анан Төлөгөн Касымбеков катуу киришти. Марважиев тикесинен турду. Анан Казат Ахматов албетте отрядтын башында турду. Биз эми азыр келечекте Наркөстөй кантебиз? Ушул жөнүндө сүйлөшөлү агай. Бул көбүнчө сиздин азыркы баягы улуттук комиссиянын төрагасы катары сиздин алдыңкы немеңизге байланыштуу болот. Ойлонуп атам, эми бул жерде ачык-ачыкка туура келип атат да. Кээде ушинтип өзүмчө ойлоном да. Жаш кезден, кенеде кезден эми атабыз кичинебизде аз болуп калган, өзүнүн оокатын өзү кылып чоңоюп, кандай бир нерсеге ыңгайлашып, өсүп, ana ушундай деңгээлге жеттик. Ар кандай нерсенин өзүнүн себеби, анан натыйжасы болот. Биз натыйжасы менен күрөшүп атабыз. Окуй мына жерге мындай жарнама илинип калыптыр. Анан кийин тиги жерде келеге жазылып калыптыр. Анан үйүбүздүн ордуна уюбуз деп жазылып калыптыр. Себебин карабайбыз да. Себеби эмнеде? Себеби дагы келип агай айткандай, биздин саясий башкармалыгыбызда болуп атпайбы? Эмне үчүн министр өзү жакшы финансисттер, жакшы экономисттер, жакшы окумуштуудур. Анысына карабай эле кызматка коюп атабыз да кыргыз тилин билбеген кишини. Эмне үчүн биз баягы Советтер Союзунан калган көндү мадат менен Бишкек шаарынын мэриясынын 3-чү вице-премьер-министрин орус элине орус тилдин коюп атабыз. Ал ошол түп-түз эле ошол азыркы мына кыргыз тилинин тагдырын чече турган киши. Мына кече куратор Мазгачева деген кызыбыз отурду. Эдил Байсалов суроо берип атса, орусча жооп берип атат. Иш-чарабыз биздики, значит, мамлекеттик тилди 1 айлык эмесин жарыялоо болуп атат. Менен баягы нацисттик андай мындай сөздөрдү айтып атат десе дей берсин. Бирок ушундай эме кылачы. Оштун мэриясында 3-чү киши же өзбек болуш керек, же орус тилдүү бирөө болуш керек. Айланайындар, бизди ким зордуктап атат? Бизди менимче эң күчтүү интеллектуал, эң күчтүү тилди билген киши отуруш керек ал жерде. Мектептер менен иштейт, социалдык чөйрө менен иштейт, окуучулар менен иштейт, студенттер менен иштейт, баардыгы менен иштейт. Анан албетте анан кийин троллейбуста кетип атып, анан тиги орусча коюп койсо, кыргыз кыйкырып атпайбы? Ошол жерден эле мага телефон чалып атат. Мына троллейбуста айдап аткан киши орусча музыка коюп койду. Эмне кыргызча койбойт? Туура айтып атат. Кетип аткан тиги аялдаманы орусча айтып атат. Эмне үчүн кыргызча аты турса айтпайт? Дейт да. Ушуну мэрия өзүн алгандан кийин өзү чечиш керекпи буну? Туура. Чечиш керек. Азыр эми биз баардык райондордо, баардык областтарда, мэрияларда ана сентябрь-октябрь ичи атайын коллегия уюштуруп атабыз. Ошол коллегияда баарыбыз катышып, же ары, же бери болушубуз керек. Бул жерде мыйзам, баягындай укуктук нормативдик документтердин баардыгы жаманбы, жакшыбы даяр эле. Эгерде ошону кармап, иштеп, ар бир жоопкерчиликти көтөрө биле турган болсок, анда жылат. Бирок дагы бир жолу бала бакчадан башташ керек, мектептен башташ керек. Казак туугандар кече мына өзүңүз айттыңыз, 1-чи класстан баштап мектептин формасына карабай, менчик формасына карабай, башка тилде экенине карабастан баардыгы 1-чи класста кыргыз тилин, эми казак тилинде окутабыз деп атат. Эмне үчүн? Себеби тили казакча чыксын. Анан кийин орус тилин 2-чи класстан, 3-чү класстан англис тилин, анан каалаган тилин окутат деп атат, окутуш керек деп атат. Монголия президентинде биз конокто болдук, мен депутат кезде, аны мен комитетти башкарып атам. Ошо тил боюнча да тил да бар болчу. Аны ошондо менен сурап атат, сиз комитеттин башчысы экенсиз, сиздер эмне үчүн өзүңөрдүн тилиңиздерге ушундай жеңил ойлуу карайсыздар деп. Львов военный институтун бүткөн экен, орусча менен жакшы сүйлөйт экен президент. Анан сиздерде кандай деп биз да сурайбыз да баягындай. Сурасак, Монголияда ошол 2009 жылдан бери, 2008 жылдан бери 1-чи, 2-чи, 3-чү класска 3 эле предмет окутуп атыптыр. Монгол тилин, монголдун тарыхын, анан математиканы. Мына абдан туура. Анан мен атайлап ошо ала келдим, үйүмдө турат. Ошол алиппесинди ала келдим, анын тарыхын. Мен ойлодум да, тарыхты биз илгери 4-чү класстан окутуп эле го. Булар тарыхты ушундай адаптация кылышыптыр, Мырзахан. Эми баягы бала тимеле жармашып окуй турган китеп да. Сүрөттөр бир сонун. Чыңгыз хандын эмеси, төрөлүшү,
баягы муунга бөлүп баягы эмени сөздү. Ошондой кылып алиппенин эле бир эмесин тарых кылып коюштур. Кошумчалап коеюн, абдан туура айттыңыз. Эми ушуга бир мисал келтирип коеюн. 2008-жылы бул кыргыз туусу кезинде чыкты. Бизде өзү жалалап аттык экен, ал дагы Екатеринбургда консулдукта иштеген, аппаратында иштеген бир жигиттин макаласы чыкты. Ал айтып атат, мен ошол жака жумушка дайындалып, анан кетип, кичинекей балам бар эле, кичинекей балам атам-апамкына калтырып койдум эле. Алар кыргыз эле садикке беришкен дейт, бакчага. Кыргыз бакчага берсе, ошол жерде бир тарбиячы өзөк келин экен дейт. Анан келсем эле, ошол маалда менин ватаным Өзбекстан, президентим Ислам Каримов деп сүйлөп калыптыр дейт. Мына бул гезитке расмий түрдө мамлекеттик кызматкер айтып атат. Бул көчөдөгү киши эмес, ал эми калпас эртең жооп берет да. Көрдүңүзбү мынакей? Эми ушул жерден менин айтып атканым, бизде баягы туура мамлекет биринчиден баягы чара көрүш керек, шарт түзүш керек, талап кылыш керек. Анан мыйзамдык база түзүп, анан талап кылыш керек мыйзамды аткар деп. Андан тышкары могу элибизде дагы кандайдыр бир патриоттук сезим болуш керек да. Бул нерсе мен жана бир жолу айтып кеттим го, жанагы иш кагаздарынын шаблонун түзүү боюнча. Мен жанагы мамлекеттик тил боюнча инспектор болуп иштеп атканда 94-жылы ошондо мындай катуураак кийлигишип киргизип аттык эле. Анан турак жай бөлүмүндө Морозов деген орус иштечи. Анан эми мындай карасаңыздар, жана шаблон жөнүндө бекер айткан жокмун. Документте бир саналуу эле сөз колдонулат да. Көп деле эмес. Мына мисалы ошондо негизинен приватташтыруу жөнүндө жанагы токтом чыкчы да акимден. Приватташтырганда эми негизинен эле жанагы баягы ведомстволук турак жайларды, анан союз мезгилинде квартираларды баарын приватташтырат. Менчиктештирип. Анан ошол жерде мынтип жазылчы. Бирок алакта мыйзам приватташтыруу деп аталчы. Мамлекеттик мүлктү приватташтыруу жөнүндө мыйзамдын баланчанчы беренесине ылайык деп туруп анан тизме кетет. Төмөндөгүлөргө жашаган турак жайын приватташтырууга уруксат берилсин. Болду, анан кийин эле Ишемкулов дареги, Осмоналиев дареги, Тыналиев дареги кетет. Мында көп деле неменин кереги жок. Анан жанагы Морозов деген бир 3 айдан кийин эле үйрөнүп албадыбы? Жазып атты да, мына адамдын мындай каалоосу. Эми ушунун экинчи эле нерсесин айтайын. Ошол эле учурда кыргыз адистерде бар эле, башка-башка бөлүмдөрдөгү. Алардын баары эле келип, муну сен жазышың керек деп, жанагы жерде мен мамлекеттик тил боюнча адис эмес, жана ошону сүйлөшмөдүкпү. Котормочу катары көрүшүп мени, муну которуп бер, муну которуп бер деп эле кечеге эле орусча сүйлөй албай жүргөн кыргыз улан кыздар. Бул биздин жөн эле жалкоолугубуз, анан жоопкерчиликтин жоктугу, агай. Кайдыгер мамиле. Туура, мен бир окуяны айтып берейин. Сиз аны балким уккандырсыз. Мен Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп калдым 94-жылы. Анан 1-май аймактык тобунун башчысы болуп калдым. Ал кезде райсоветтер жоюлуп, территориальная депутатская группа деп чыккан. Эми ошол райсовет, спикермин кичинекей деп коеюнчу. Анан раматылык Салижан Жигит агай менен тиги Молдобаев, Карбек Молдобаев чөккө келип калышты бизге 1-май. Анда Садыркулов аким. Анан тиги Түрк университетине тиги эмедеги Белинскийдеги бир 4 кабат эмени беришпеди беле. Жөн эле башына берип коюшкан. Баягындай эме кылып эле, белек кылып эле. Анан ошону баягы мүлк фондуна өткөрүш үчүн биздин токтом керек экен. 1-май. Мен анын башчысымын, административдик кеңеш. Анан мындай кыргызча жазып келиптир да. Алтын авам. Карбек Молдобаевчы дейт, ушундай эме кылып, макул кылдырып, мынакей кыргызча жазып келди. Мен да кубанып, аны өткөрүп, мөөрдү басып, аны жөнөткөнбүз. 3 күндөн кийин кайта көтөрүп келиптир баягы кагазды. Каны бу атаң озурайын кыргыз ит экен. Бул орусча жазсаң ишенбейт экен. Фонд государство албай коюптур да. Ошентет. Анан ошентип, анан бул киши дагы бир жума которуп жүрдү, кайта кыргызчадан орусчага. Анан тиги жакта ошондой болуп атса, ошол эме талап, ошол эле бир анекдоттук учур азыр деле кайталанып атат да. Биз жанагы иш кагаздарын, мамлекеттик иш кагаздарын жазууда ошол кандайдыр бир шаблон жөнүндө айтпадыкпы? Анан эми азыркы мындай баягы маалыматтык технологиялар өнүккөн маалда биз жанагы көпчүлүк учурда которуп, жана нерсени которуп эле мындай неметип атабыз да. Илгери бул туура болгон.
Себеби ошол айталы бир терминди которуп киргизсек, ошол терминди ушул эле Советтик Кыргызстан, же болбосо телевидение, бир телевидение бар эле, бир радио бар эле, ошол аркылуу же жана 5-6 кез ленче жаш маданият тиги аркылуу берсек, элдин баары кабыл алчу да. Азыркы заманда түз кабыл алып, мына не деген англис тилинен, француз тилинен, ушул англис тилинен америкалык версиясынан канчадаган терминдер кирип атат да. Мындай учурда кандайдыр бир жанагы сиз айткандай биздин жана диалекттердей болуп, мындай терминдердин эмесин кандайдыр бир чектөөбү же болбосо мындай жөнгө салуу өтө кыйын болуп турду да. Бирок мен ойлойм да, менин оюмда, менде бизде башкы милдет биз ошол жанагы мамлекеттик иш кагаздарынын шаблонун түзүп, бирдей кылып, ооба. Ошо трафарет. Типтүү кылып туруп, ошону түзүп, мисалы Юстиция министрлиги жазса дагы ошондой бойдон келсин, Финанс министрлиги жазса да ошондой, Саламаттык сактоо министрлигинде ошондой болуп, анан булар бири-бирин түшүнгөндөй болсун да. Азыр терминком бизге карап калды. Мурун Илимдер академиясына карачу экен. Мен ал экөөнү бириктирип бир мекеме кылып койдум. Энциклопедия менен терминкомду бириктирип койдум. Анан кийин аномастикасы бар дагы. Жерди, сууну, аттарды, ал да өзүнчө илим, чоң илим. Ошондон көп чатат. Вот ушунулар дагы бизге өтүп атат. Демек, мен азыр Илимдер академиянын жардамысыз, университеттердин жардамысыз мен эч нерсе кыла албайм, канча гений болсом дагы. Демек, бул иш азыр башталды. Мен азыр башка нерсе кызыктырып атат, башка нерсе түйшүккө салып атат. Азыр эми санариптештирүү заманы келди. Бардык англис тили болобу, орус тили болобу, башка тилдердин бардыгы, алдыңкы тилдердин бардыгы жасалма интеллектке өтүп кетишти. Жасалма интеллект аркылуу уже тилдер элге жайылып атат. Мисалы үчүн мен азыр сүйлөп атсам, менин үнүм кагазга түшө турган технология бар. Кагазды окуп туруп, баягы кайта үнгө айландырган эме бар. Мына көрдүңүзбү? Вот ушуну биз азыр жасап атабыз, кириштик. Эки этабын жасадык. Азыр эми семантикалык анализ жүргүзүп атабыз. Анан синтез кылабыз дагы. Буюрса 1-2 жылдын ичинде буну көтөрөбүз. Бул эмнеге керек? Бул биздин баягы мультиктерди тартканга керек. Фильмдерди которгонго керек. Автоматтык түрдө бал өзүбүздүн көп сөздү пайдаланган айтып атпайбызбы? Бир 60-70 эле сөздү пайдаланат баягы администрация бергөндө деп. Ошол көп сөздөрдү пайдаланып жишти гана жараша, бул өзү анализдеп берет экен да, семантикалык анализ деген ошондо. Вот ошону жасап атабыз. Себеби эгер биз аны жасап алсак, дагы 50 жыл артта калабыз. Казактар ошону жасап, 50% болуп калды. Меники азыр 30% деп кое берейин. Кудай буйрса, биз аларды кууп жетебиз. Жакшы. Биздин тилибиздин бир сингандык манистик эмеси абдан жакшы экен да, касиети. Баягы англистердин окшоп, транскрипция кылып, 3 тамга 1 добушту берген, биз түздөн түз эле кете берет экен. Ошон үчүн бул эмесине, технологиясына абдан жакшы келет экен. Искусственный интеллект, жасалма интеллекттин. Ошондой нерселер жасап атабыз. Бирок мен колдоо таппай атам да. Кече бир эме жазыптыр Facebook'a, бир кызым. Osmanlı al жерге барып алып, өзүнүн баягы математикалык эмесин баштапты. Бизге жасалма интеллектине кереги бар. Биз баягы биринчи өзүбүздүн тилибизди эме кылып алалы. Анын аркасынан бир 70-тей анын кишилери мени болсо баягы ошун өзү түшүнүп турасыз да, эмне кылып койушкандар. Бир физик мамлекетти келип кыйратса, экинчи физик келип тилди кыйратам деп атат деп жазгандар бар. Атан көрө. Мына, бирок бул дале жакшы. Баягы пикирлердин бир амплитудасы болуш керек да. Анысы кандай болот? Мен эң башкы ишенип турганым президенттин колдоп турганы да. Эми ушул эмеден моменттен биз катуу пайдаланышыбыз керек да. Дагы эле бай төмөн жактан башташыбыз керек. Мага эрк койсо, балким биздин эмени комиссияны балким билим берүү министрлигине бериш керекпи? Баягындай бир перманенттик унификацияланган саясат жүргүзүлүш керекпи? Ишенбай Абдыразаковдун учурунда ал киши тилге жооп берсе эле да. Комиссиянын башчысы эле. Анан Накен Касиев комиссиянын башчысы болду. Осмон Акун да ошондой болду. Ошондой болду. Азыр биз укмуш эмеде турабыз да. Бир эле кадам менен биз азыркы технологияны кыргыз тилиге жөн эле эме кылып койсок болот да, эгелдер кылдырып койсок болот да. Ушул жагы, буга акча керек да. Акча керек, каражат болбосо. Каражат болмойнча баягы акыл жетип турат, эметадан көрө алым эле жетпей атат деген сөз да. Эми баягы
Сиздерге рахмат. Биз азыр мына ушул сиздин алдыга коюп аткан эми баягы бир жагы программа дейлүү, план дейлүү ниетиңиз, ушул эми ниетиңиз биздин мамлекеттин жогорку бийлиги тарабынан колдоо таап, ушул ишке ашып кетет деген үмүттө туралы, ошону тилейли, Кудай буйруса. Себеби жанагы бир нерсени бирөө келип туруп мындай бузуш керек да, саздай болуп калган нерсени бирөө келип бузуп, анан бирөө келип мындай жол ачыш керек да, ансыз болбойт. Ооба. Анан бирок могу акыркы убакта мен дагы мындай биз эми баягы журналист катары өзүбүздүн милдетибиз, коомчулуктун маанайын мындай карап турабыз, коомчулуктун маанайында эмне болуп атат эмне. Ошондой мындай көңүл буруп турган убакта менин оюмча акыркы мезгилде ушул кыргыздарда могу дүйнөдөгү могу Россия, Украинадагы тиги окуялардан кийин биздин кыргыздарда да кандайдыр бир мындай улуттук сезим, бир патриоттук сезим, мындай бир мурдагыдай дым болбой бир аз огондо окшойт. Мына ушундай учурда агай, сизди дагы сиз жетектеген улуттук комиссияга дагы мындай ийгилик каалайм. Ушул учурдан пайдаланып, Кудай буйруса, бир мындай биздин ушул жанагы 89-жылы кабыл алынып, мына 33 жылдан бери толук кандуу иштей албай аткан мыйзамды ишке ашыруу боюнча аны жанагындай кылып азыркы кийинки 30 жылдын ичинде болгон биздин турмуштагы өзгөрүүлөргө ылайыктап ошондон ары өзгөртүп кете алат деп ишенебиз. Анан бүгүн студияга келип бизге ушундай маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Көрөрмандар үчүн дагы жолу кайтарып койсом, бүгүнкү биздин берүүбүзгө мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, белгилүү окумуштуу мурдагы экс парламентарий, коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев агайыбыз болду. Андан тышкары ушул Кыргыз туусу гезитинин башаты болгон Советтик Кыргызстан гезитинин башкы редактору, коомдук ишмер, элчи Тилектеш Шемкулов агай болду. Сиздерге келгениңиздерге чоң рахмат. Биздин бул жолугушуубуз дагы уланат деп ойлойм. Ага чейин мүмкүн кандайдыр бир өзгөрүүлөр, жакшы жаган өзгөрүүлөр болуп кетсин деп үмүттөнүп туралы. Рахмат.